Талыкпаган эмгексиз ийгиликке жетүүнү каалоо бул үрөн сеппеген жерге түшүм алууну эңсөгөнгө мындай окшош экен да. Анын сыңарында урматтуу көрүүчүлөр, таң эрте бир ийгиликтүү нерсени жасайм десеңиз, жакшы бир нерсени колумдан келет жасайм деп аткан болсоңуз, анда сөзсүз түрдө бул вакыттарда сиз эмгектен башташыңыз керек. Эмгек баягы адамдын эмгек кылсаң жер жебейт деп коет го, анын сыңарында эле эмгек кылууга барыңыздарды чакыралы жана ийгиликтүү болуңуздар дейли. Мына ушундай каалоо тилекти каалаган Келчайчы эле программасы барыңыздарга салам айтабыз. Кутматаңыздар менен биздин сүйүктүү мекендештер, урматтуу биздин кыргызстандыктар, жалпыңыздарга салам айтабыз. Дагы бир жолу кутмандуу таңыңыздар менен 8ден баштап 10га чейин түз эфирдебиз. Биздин мына ушул убакыттар аралыгында биз менен бирге боло турчу көрүүчүлөрүбүзгө дейли ысык саламдарды жолдойбуз жана сөзсүз түрдө катарыбызда болуңуз дейли. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1-ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабдуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала Кейджи сайтына же Пиала Кейджи ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү зоктуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Баалуу белектерди утуп алыңыздар дейли, ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми келген коногубузду тааныштырып өтөлү. Өзгөчө азыркы учурда айымдар үчүн, мырзалар үчүн деле өспүрүм кезден өтүп аткан, өткөн мезгилден өтүп аткан жаш өспүрүмдөр үчүн дагы жакшы бир маек болот деген ишенимдер чоң болуп атат. Анткени дегенде жүзгө кам көрүү, ден соолукка кам көрүү туурасында алдыда сөз кылабыз. Биздин студиябыздын коногу косметолог Мээрим Акынова. Кош келиңиз, Мээрим айым. Көрүүчүлөр менен учурашабыз. Саламатсыңар баарыңарга. Бүгүнкү күнгө ошо эрте менен аябай даярданып, толкунданып келгенмин. Силерге уктабай түнү менен. Аябай даярдандыңызбы, Аябай сулуусуз, чынында эле. Кош келиңиз дейли. Чынында эле, Мээрим айым, айтсаңыз, азыр мынакей кыш айы келди, декабрь келди, суук түшө баштайт дегендей. Анан баягы биз биле бербейбиз көп учурда суукта бетке өзүнчө кам көрүш керек, анан ысыганда бетке өзүнчө кам көрүш керек деп айтабыз, бирок жасай бербейбиз го. Аны айтсаңыз, негизи суук мезгилинде мисалы кандай кам көрүп башташ керек өзү? Бетке дегеле, териге дегендей. Негизи суук түшкөндө, негизи күз башталат го, күз башталганда октябрь, ноябрда деле уже кам көрө башташ керек. Жамгыр жаайт, шамал болот, беттеги тери кесиле баштайт, кан тамырлар чоңоюп жоной баштайт, купероз деп коет ушундайларды. Негизи кышкы маалда бетти питать этиш керек, питательный кремдерди сыпаш керек, үй шартында маскаларды кылыш керек. Үйдө болгон домашний уход жакшы туура тандалыш керек да. Кээ биркилердики бар беттери кургак беттери. Кургак беттер туура эмес тандап алат. Кургак беттер туура эмес уход алганда, это комбинированный кожанын уходун алып бетин бузуп алышат. Кээ биркилери комбинированный жирный кожалар болсо, ал для сухой кожи алып алышат. Ошо биринчи айтарым кыздарга да, айымдарга жана мырзаларга бул туура тандоо уходдор да, биринчи эле да, үйдө эле эмелер. Анан косметолог аябай азыр өнүгүп атат, билесиңер, биринен бири ачылып, клиникалар ачылып атат. Бет биздин визитная карточка деп коет го. Бетибиз
жылтырап жакшы болуп турса ар бирөө өзүн уверенно чувствовать этет ошон үчүн ар бирөөңөргө айтарым биринчи тандоо уходовый процедуранын биринчи тандаш керек жакшы и домашний уходуңар жакшы болуш керек да. Анан кышкы убактарда азыр пилинг кылынып атат. Кожаны обновлять этип пилинг. Кимде кара тактар болсо, угриден калган тактар калат го, рубецтер, ошолорду кетиребиз. Бул, конечно, бир эле процедурада кетпейт, несколько келип этапта бир жумада бир же 2 жумада бир кылып курс менен алып туруш керек да. Ошондо жакшы жыйынтыкка чыгат. Эң сонун мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, эгерде суроолор болсо сиздер дагы WhatsApp аркылуу жазсаңыздар болот. 0508 400 100 номери аркылуу. Анан Мирим айтсаңыз, негизи азыркы учурда социалдык тармактардан деле, YouTube'дан деле, ошол эле телеканалдардан деле көрүп келебиз да. Жоксо ага чейинки бере турчу суроону айтайынчы. Негизи ботокс дегенде көпчүлүк эл коркуп баштайт го бизде мындай. Эмнеге коркушат? Бети аябай өзгөрүп кетеби же оозу же көзү билбейм. Эмнеге коркуу сезими калыптанып калган Кыргызстанда. Анан деги эле ботокстун өзүнүн пайдасы, өзгөчөлүгү жөнүндө айта кетсеңиз. Ботокс дегенде көбүнчөлөрдө мындай түшүнүк бар да. Ботокс деген это оозго сайганда гиалуронка. Ошону көбүнчө айтат, ботокс кылып алдым деп угуп каласың го. Жанагы TikTok'то деле чыгып атпайбы, оозорун сайдырса ботокс кылып алдым деп. Жок. Бул ботокс деген бөлөк. Гиалуронка деген бөлөк. Оозго сайган гиалуронка это оозду увлажнить этилет да. Это атайын гиалуроновый эме деп коет, кислота деп коет. Атайын оозду чоңойтот, керектер чоңойтконго, керектер жөн эле брыштарды увлажнение кылганга келишет. Ботокс деген бул атайын токсин. Токсин бул даже кички балдарга ДЦП менен ооруйт го, балдарчы мышцалары мынтип кайрылып, колдору иштебегендерге мышцаларга сайганда колдору жазылып, иштеп эметет. Ал бул медицинада деле бар. Просто элдердин оюнда алып калганда ботокс сайганда беттери бырышып, ылдый түшүп, анан бет көбүнчө пациенттер келет да, ботокс сайганда бети шишип калабы, анан түшүп калабы деп, түшүп калабы деп. Жок, кандай эмес. Бул деген токсин. Судай болгон эле токсин, атайын специально физраствор менен биз аралаштырып, анан жазайбыз да. Өзүнүкү анда ак астында порошок болот. Холодильникке сакталат, анан кийин жазап, ошону бир күндө коротуш керекпиз да, ар бир айымдарга. Ошондо если мы ботоксты сайганда бетке, элдер коркот да, сайып алып, бетибиз дагы түшүп калат деп. Жок, түшпөйт. Каждым разом бетиңерди сайып, например, кимдики чекесинде бырыш болсо, күлгөндө көзүнүн астында бырыш болсо, жинтенгенде каштын ортосунда бырыш болсо, мурдун көтөргөндө мурдуларда бырыш болсо да, күлгөндө кисетный морщин деп коет, ошолордун баарын биз кетиребиз. Эми кандай кетиребиз? Бул сайганда 14 күндөн кийин результат көрүнө баштайт. 14 күндөн кийин дагы өйдө болуп, бир айда жыйынтыкка чыгат. Ошондо бырыштар жок болот, бети тартылат. Алдын ала кам көрсө, айымдар жана мырзалар кеч карыйбыз да. Негизи эркектер айтат го, мен бизде деле мурун апалар айтчу, косметика колдонбо, картайып каласың депчи. Жок, наоборот, азыр уход кылсаңар, жаш кезиңерде правильный уход кылсаңар, силер наоборот кеч картаясыңар да. Анан процедураларды айтып атпайм, процедуралар жакшы тандап, жакшы косметологуңуз менен сүйлөшүп, жакшы мындай поэтапный процедуралар кылып, аягында ошол ботокс full face'ти кылсаңар, бетиңер ар дайым жалтырап, ар дайым бырышсыз жүрөсүңөр да, жашынакай болуп. Ошон үчүн эч кандай коркунуч жок биякта. Коркунуч жок, эч кандай зависимость жок. Сайбай, керектер айтат, сайбай койсом эмне болот, анан кийин зависим болуп калат. Жок, зависим болбойт. Сайбай койсоңор кайра эле баягы эле эме, бирок лучше болуп калат да, бетиңер жакшы болуп калат, например. Ошон үчүн коркпой келсеңер болот. Коркуп калган себебин мындай айткым келип атат да, анткени акыркы мезгилдерде өзүңүз айткандай жеке клиникалар көбөйүп кетти, косметологдор аябай көбөйүп кетти, билими баары дагы, жогу дагы бул нерселерди, процедуралар жазып ачпайбы, анан баягы бетин туура эмес сайгандар болобу, ботоксты туура эмес койгондор болобу билбейм. Анан
чынында эле бетинин өзгөрүүсү абдан начар болуп, калгандарын көрүп, анан элдин алдына чыгып атышат да, мынакей мен косметологко баргам, бетимди ушинтип салды, анан деген сыяктуу баягы элдер кайрылып чыкканынан анан элдер коркуп калдыбы деген ой келип атат да. Кандай десем, биякта именно жана ботокс деп атпайлыкпы, биякта атайын булчуңдар мышцы деп коет. Булчуңдар менен туура иштеш керек. Бизде атайын өзүнүн техникасы бар. Атайын точкаларды туура коюш керек да. Туура койгондо кадимкидей жакшы лифтинг болот. Анан кийбиркилер бар самоучка деп коет. Бирөөдөн бирөө карап эле, чалап ала информацияларды алып эле, анан сая баштайт. Сая турган ушул экен турбайбы деп эле сая. Окубай деле, Окубай деле өзүнүн повышение квалификациясын көтөрбөй эле бир 5 жыл мурда окуп, бир күндүк сабак кылып окуп туруп, ошону алып кеткен жок да. Негизи бул косметологияда биздики бир жерде турбайбыз да. Биз күндөн окуп, изденип, сабак алып, квалификациясын өйдөнгү деңгээлге алып барганга өзүбүз тырышабыз да. Почему? Потому что косметологдор аябай көп. Если сен артта калып калсаң, жакшы билимдүү болуп, билбей калсаң, анда бүттү. Клиенттер да суроо бере баштайт. Азыр мондой чыгып атыптыр, кандай кылыш керек, мондой кылып атышыптыр деп, ошолордун баарын билип окуп, баарын туура кылыш керек. Туура эмес кылгандар ошондон болуп калат. Кийбиркилер туура эмес сайганда тоз болуп калат, каштары түшүп калат мондой болуп. Каштары түшүп калат, көздөрү ачылбай калат. Кээде болот ботокс сайганда беттери неестественно болот, катып калат да. Мумияда болуп катып калат, көздөрү эле тостой. Кыймылдабай калат, Кыймылдабай калат. Ошондо негизи бул туура эмес сайгандыктан да эмес, эми кандай десем, дозировкасы көп болуп калганда же туура эмес мышцаларга сайганда, мышцалардын баарын билиш керек да, кай жерде кандай сайганда кандай болот, кандай мышца эмнени аткарат да. Ошондо жакшы жыйынтык аласыздар. Вот жаңы мен методиканы уже канчадан бери үйрөнүп окуп пациенттериме кылып жүрөм. Ошол full face ботокска айтып кетпедимби? Негизи ал мимикаңар калат, катып калбайт. Бирок бырышыңар жок болот. Эң сонун экен, чынында эле мен ушул суроону берейин дегем да, ошо баягы биздин кыймылдоочу жерлерге сайдырып коебуз, анан күлгөнүбүз билинбей эле, кыймылдаганыбыз сезилбей калыш эмес беле. Демек бул жаңы техника экен. Жаңы техника, жаңы техника. Атайын ошо Алматыда үйрөнүп келгем. Асель Салимова докторду өзү негизи өзү дагы ойлоп кийинки техникаларды кошуп, аябай мыкты врач. Ага көп чөт өлкөдөн келип окушат. Атайын ошону үйрөнүп, изилдеп, окуп, көп отзывдарын карап, анан кой мен да окуп изденейин деп. Дагы бирдемке, дагы биздин кыргыздардын айымдары сулуу болсун, дагы бирдемкемди өзүм эмеме кесибиме кошоюн деп ошону окуп келдим. Кудай буйруса жакшы, результаттар жакшы, менин пациенттериме жагат. Да ким мурун 6 ай мурда кылган ошол процедураны кайра кайталайт да. Негизи бул процедура 6 айдан 8 айга жетет. Бүгүн сайдыңарбы? Сайгандан 2 жумадан кийин мага келесиңер, мен контрольный кылып карайм. Кай жеринде сайыш, коррекция кылыш үчүн коррекция кылып коем, коррекция жок болсо коррекция кылбайбыз. Ошо менен пациентка жыргап, бырышы жок, сулуу болуп жүрө берет. 6 ай, 8 ай. Ошол аралыкта араларында можно делать мезотерапия, биоревитализант, чистка, маска. Негизи сурайтта менден муну кылгандан кийин эчтеке кылган болбойт. Жок, болот. Только 1 айдан кийин. Ал процедура кылгандан кийин 1 айдан кийин любой процедура кыла бересиңер. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, негизи эле ар бир айымдын каалоосу ошол. Мен сулуу болсом, мен жакшынакай болсом, мен эл алдында дайыма мындай бетимде бырышым жок болсо, кечирээк картайсам деген тилек, ой, кыял бардык айымда сөзсүз болот. Бул эми азыркы күндө заманбап мезгилде айымдарда эле эмес, мырзаларда деле ошол нерсе болуп калды болуш керек. Эгер суроолор болсо бизге жибериңиздер. Биз бир аздан кийин дагы да болсо улантабыз. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1-ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабдуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт.
Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Gold даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү ызылтырып чай ичели. Пиала Gold түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Гол чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Ийгиликтерди каалайбыз. Негизи, эгерде сиз ден соолугуңузга кам көрүп, ошол эле учурда сулуу татынакай болууну кааласаңыз, биздин эфирде өткөрүп жүрбөңүз. Анткени бүгүн ушул сулуулук туурасында кенен сөз кылып жаткан учурубуз. Косметолог бизде Мээрим Акынова конокто бар. Суроолор болсо 0508 400 100 номери аркылуу жиберсеңиздер болот. Анан Мээрим айым айтсаңыз, үй шартында өз алдынча маска жасагандар бар, өз алдынча кадимки пилингдерди сатып алышып, ошолорду койгондор бар. Негизи өзгөчө пилингди сурагым келип атат да, үй шартында жасай берген туурабы? Пилинг профессиональный айтып атасыздарбы? Жок, туура эмес. Үй шартында негизи эми айыл жергелеринде косметология бара албайм дегендер үйдө кылса болот, жанагы маскаларычы бадыраңдан, чөркөдөн өткөзүп алып, каймакты, кудай бабилет этип, айранды бирдемке кылып увлажнять питать эткенге болот. Бирок алар 100%-тен 30% эле жардам берет да. Негизи эми ал атайын жазалган эмес да. Бетке момундай болуш, андай болсо анда эрдин баары эле агарып, жашарып кетпейт беле. Жок, негизи пилингтерди химический болобу, ошондой эле даже средний пилинг деп коет да, ошону даже үйдө кылган болбойт. Под косметологдун контролу менен биз карап туруш керекпиз. Атайын минуттарды санайбыз. Биринчи этап муну кылабыз, экинчи этап муну кылабыз, үчүнчү этап муну кылабыз. Пилингден атайын өздөрүнүн средстволору бар, ошо менен жабабыз. Негизи алар көбүнчө менин даже пациенттерим сурайт, буну үйгө алып, сатып алып үйдөн кылсак болобу деп. Жок, болбойт, ожог же туура эмес кылып алып, кызарып, же аллергия пайда болсо, ошол жерден алар эмне кылат? Экстренно бирдемке кыла албайт да, туурабы? Алар анда атайын же окубаса, пилингди окуш дагы керек да, мына атайын семинар бар, пилингдин протоколдору бар, кандай кылышты, эмнеге кошту, анан алып эле бетке сыйпаган болбойт. Менде бир пациентим болгон былтыр. Ушинтип барып бир косметологдон сатып алыптыр. Анан сатып алып, срединный пилинг да эми. Эми өтө деле прям страшный пилинг деп деле айтпайм, бирок бети жашынакай болчу. Жөн эле обновлять этейин деген да кожаны. Негизи кожабыз жашарып эметиш үчүн кожу нужно обновлять. Анан кийин ал ошо косметологдон алып эле үйдөн кыла берген ак жашынакай бетин купероз кылып алган. Ошондо кожасы чувствительный болуп калган. Бети жашынакай бети жөн эле куперозный бет болуп калган. Ошондо беттеринде кызыл талмырлар пайда болушту. Ошон үчүн үйдөн мне кажется, кылганга шарт эле болбойт, потому что лучше бир келип чыгынып, атайын кышкы убакта по курсам хотя бы 3-4 жолу келип косметологдун контролунда кылып кетиши да эң туура дейм да. Эмнеге дегенде ошо үйдөн өзүңөр туура эмес кылып, же аркасынан атайын пилингдин аркасынан маскалар болот. Либо атайын лосьондор болот. Жана бет ожог болуп, же аллергия берип, зуд болуп кызарганда атайын лосьондор бар. Ошону успокаивать этип токтотуп коет. Аны дальше аллергия берип, валдырлар болбойт да. Ошондойлорду айтайын дегем. Негизи азыр пилингдердин көп түрлөрү бар, аябай көп да. Ар бир брендтики өздөрүнүн пилингдери бар. Ар бир брендте, например, бир эле Кристина деп коелук, Renew деп коелук. Көп, аябай көп да. Аркадий бар, Мезофарм, ар бирөөнүн өздөрүнүн пилингдери бар. Ар бир компаниянын өздөрүнүн лабораториядан өткөн сертификаты бар, өздөрүнүн пилингдери бар. Ошолорду ар бирөөнү өзүнүн жагымдуу болуп бетине тандап кылганда эң жакшы жыйынтыкка чыгасыңар да. Ең соңы, айтсаңыз, мисалы, сизди тандап алып барып атат да башкалар, менин косметологум деп, жанагы сиз өзүңүздүн жүзүңүздү, бетиңизди аябай суктануу менен карап отурам да, жанадан бери. Түз, жылмакай, бир дагы бырыш жок, аябай сонун да. Анан сиздикин ким жасап берет?
Меникин эми көбүнчө өзүм уже канча жылдан бери өзүм косметолог болгондон кийин колум бошогондо между пациентом дегендей күзгүн астма коем дагы 2 сааттык убактым болгондо өзүм процедураларды кылам. Анан аябай эле колум бошобогондо коллегаларыма айтам, ушундай сайып бергилечи, кылып бергилечи да, так мындай оңой процедураларды өзүм эле жасап коем. Мен уже сайып кое бересизби? Ооба, билем дейм каякты кайсы, кандай линиялар сайышты. Ал эле даже инстаграмда бар, өзүм сайган процедуралар бар. Көбүнчө да эми аларды эле чыгара бербейм, но колум көмүп калган да. Кайсы жерде кандай кылып сайганда кандай болуп калат. Пат-паттан или иногда болуп калат, между процедурами сайып туруп, анан клиент, пациент келип калса, убакыт жок болуп калат, масканы коюп алып, анан чуркап барып өзүм пациенттеримди кылам да. Анан кээде чочуп кетет, бетиңиз эмне болгон депчи, ап-апак маска болуп чыга калсаңчы. Негизи ошошут деп өзүмө кам көрөм. Эми негизи айтып атпаймынбы, жаш кезиңерден баштап эле кам көрсөңөр, бетиңер ушундай жашка чейин жаштанкай болуп турасыңар. Жакшы, чынында эле канча жаштан баштап, мисалы косметологко кайрылып башташ керек? Мисалы азыр кичинекей кыздар деле косметика менен колдонушат, Мурда чынында эле аябай тыюу салгыч эмес беле биз кичирээк кезде апалар косметика колдонбой деп. Чоңойгонго чейин, университетке барганга чейин бетибизге косметика колдонгон эмеспиз да. Мисалы мен өзүм ошондой. Азыр жаш кыздар деле бой оңуп жүргөнүн байкап атабыз. Анан мурдага салыштырмалуу азыр эртерээк барып башташ керекпи кыздар? Канча жаштан башташ керек негизи? Негизи мынакей бет биздики подростковый возрастта бет бузула баштайт, көбүнчө комбинированный жирный кожалар бети бузула баштайт, угри, акне чыга баштайт. Анан кээерки ата-энелер эмне деп коет? Бетиңер тийбей кой, эчтеке кылбай кой, өзү кетет деп коет. Ошону туура эмес да, өзү кетсе дагы это убакыт аябай көп кетет да, 1 жыл, 1,5 жыл, кээерки 5 жылда. Аны келип консультация келип же анализ давать этиш керек. Кээерки клещ болуп калышы мүмкүн, жанагындай болот го. Клещи демодокоз, аны өзүнчө исключать этип лечение кылыш керек. Анан кийин негизи ошондой беттерди лечение кылып по курсам, чтоб рубец калбаш үчүн, рубцалар жок болуп, тактар калбаган. Азыр көптө 81-70% кыздар страдают акне, прыщтардан, питание, уход, стресс. Ошо стресс эми окуудан болот, окуудан студенттер переживать этип ошолор. Питание бизде азыр газированный, фастфудтарды жешет, чипсы, кириешки, фри дегенде, гамбургер, ошолор дагы бузат. Кишечный микрофлоралар бузуп бетке бере баштайт. Негизи кам көрүш керек. Бетти туура кам көргөндө бетиңер жаш болот. Кички кезиңерде эле кам көрсөңөр, мынакей 18 жаштан баштап акырындан кам көрө баштасаңар, бетиңер здоровый бет болот да. Жакшы, бизде көрүүчүлөрдөн келген суроолор бар экен, аларды окуй кетсем. Менин атым Назира, кызым 16 жашта, бетинде угрилер аябай чыгып жатат, кетпей жатат, эмне кылсак болот деп суроо бериптир. Чынында жогоруда сиз айткандай 16 жашта экен. 16 вот как раз подростковый школа кези экен. Биринчи келип текшерилиш керек. Бул деле мен көрүш керекмин да, бети кандай степендеги угрилер экенчи. Анализ давать этиш керек. Жана жогоруда айтып кетпедимби, клещ, демодокозго. Аны исключать эткенден кийин аны уже бөлөк эмелерди, акне, постакнелерди лечение кылабыз. Ошондой эле ошол питание, ошол эле уход. Кээде болот кисломолочный аллергиялары болот да, кисломолочный лактоза деп коет. Ошолор өзү аябай высокий болсо, ошондой угрилерди провоцирует этип чыгарып, көп аллергенди кылып деп чыгарып салат да, ошол жерде бүт тактар калып калат. Ошон үчүн муну туура лечение кылыш керек да. Жөн эле үйдөн эле бирдемкени алып же аптекага чуркап барып, кызым бетине угри чыкты эле, эмне алыш керек, аптекалар билбейт да. Мына могул жакшы экен, от угри деп берип коет. Көбүнчө гормональный мастер да, гормональный мастер. Ооба, ал деген 1 ай, 2 ай сонун кылып коет да, анан кийин 4 эсе, 10 эсе кайра чыгат. Гормональный мастер эч качан колдонбогула. Эч качан. Негизи гормональный колдонушат дагы, анан ой сонунки эмне кетип калды деп айтат да. Анан мен айтам, бирок угушпайт да көбүнчө эмелерчи. Аптекадан алып силер айтканыңыз көп жардам берген жок.
ооба көп жардам бербейт, акырынан жардам берет. Леченияларчы. Алар күткүсү жок, алар хотят сразу и сейчас. Дароо жок болуп кетиш керек деген ойдо. Дароо жок болуп кетиш керек. Кийинки суроо мындай экен. Саламатсызбы? Биринчи кызымды төрөгөндө сепкил кетип калган болчу, экинчимде кетпей калды. Эмне кылсам болот же акырындан кетиши мүмкүнбү дейт. 6408 менен бүткөн абонент. Сепкели болсо, если мурун кичине өзү даже, башында эле кичине сепкилдер бар болсо, өзүндө эле кыз кезинде. Сепкилдер бул как гормональный фондо көбөйө баштайт. Акырындан биз боюнда болгондо, төрөгөндө дагы канчата процент, 40% кошот, анан дагы жүрөт, эчтеке кылбай жүрөрсө, негизи сепкил болуп, пигментация болуп, солнцезащитный крем круглый год колдонуш керек. Не только сепкил, а баарыбыз эле. Кышында дагы луч бар бизде, ультрафиолет тийип турат, и жайында дагы. Жайында кичине SPF фактор күчтүрөөк, 50-60, а кышында 30 SPF. Сепкилдерди буну мен көрүш керекмин. Сепкил деген 100% кетпейт косметологияда, потому что буну кичине азайтса болот, бирок 100% косметология сепкил кетпейт. Ошону айтып коеюн дегем, кээбиркилер айтат, кетет, сепкил кетет деп, 100% кетпейт. Бир 80-70% кетиши мүмкүн, бирок 100% кетпейт. Бул баягы табигый өзүндө да бар болуп өзүндө болгондо, бул эми Кудайдан берген природный сепкилдер да, изюминка красоты деп коет өздөрүнкү эле. Аны бул өзүнүн денесинде, бетинде болгон эме, бирок ошондой эле айтып атпайм, солнцезащитный крем колдонбогондо тура эмес уход кылганда сепкилдер көбөйө баштайт. Ультрафиолет тийгенде и гормональный фон алмашканда алар көбөйө баштайт. Ошондуктан эгерде өзүңүздө эле табигый сепкил бар болсо, дайыма эле карап, аны көбөйтүп жибербегенге аракет кылып турушуңуз керек экен. Деги эле сепкили бары деле, жогу деле баарыбыз бетибизге дайыма кам көрүүнү унутпайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы да сапарыбызды алга карай улантабыз. Суроолорду күтөбүз 0508 400 100 номери аркылуу. Чынында эле сиздин бетиңизде дагы кандайдыр бир көйгөйлөр бар болсо, жогоруда көрүүчүлөрүбүз сыяктуу суроолорду берсеңиздер болот. Андан сырткары биздин көрүүчүлөр арасынан куперозду кантип кетирсе болот деген дагы суроолор бар экен. Азыр алдыда ага кененирээк жооп бериңиз, бир канча көз ирмемден кийин жолугушабыз. Эч кайда алыстабай туруңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Урматтуу көрүүчүлөр, белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабдуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтынан же Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы сканлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерде күнүмдүк билеттер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү зылтырып чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Ал эми сиздерден келген суроолорго дароо жооп берип баштайлы. Купероз жөнүндө суроо берген болчу, ошол жөнүндө айтып берсеңиз, негизи эмнеден улам пайда болушу мүмкүн? Купероз врожденный дагы бар. Мамасынан передается купероз, наследственно. Купероз, ошо жана айтып кетпедимби, туура эмес кам көрүп, кислотный процедуралар кылганда, кислотный тониктарды колдонгондо жок, куперозуңарды бар кылып коесуңар да. Анан куперозду туура дарылоо бул бизде косметологияда атайын мезотерапиялар бар, мезобиоревитализанттар бар специальный, именно куперозго. Анан куперозду курс менен бир жумада бир алып, бир 3-4 курсту алгандан кийин эс алып туруп, анан атайын лазерный удаление куперозго келсе болот да. Лазерный удалениеге келип жок кылып бере алабыз, бирок үйдөн, үй шартында атайын уходдор бар для купероза деген. Ошондой уходдор менен сывороткалар, кремдер, ночной, дневной.
ошолор менен колдонуп солнцезащитный крем коюп анан кийин эме кылыш керек. бир жылда курс менен 2 жолу же 3 жолу курс алып туруш керек. Ошондо бир жылда бир келди да сентябрда келди курс бир жумада бир жумада бир кылып алат. Анан кийин лазерди бир 3 алат. Ошо менен токтотот, үй шарты менен жүрө берет. Анан кийин кыш бүткөндө дагы бир келет. Анан кийин дагы жайында бир карап коебуз. Эси баары жакшы болсо бир жылда 2 жолу болуп калат курс менен. Ошондо бетинде куперозторду көбөйтүп алышпайт да. И үй шартында куперозтор бетке баняга барган болбойт. Парилка, хамам, эси аябай баняга баргысы келсе, полотенцаны мустак кылып чылап, сыгып алып бетке жаап туруп кириш керек. 5 мүнөт 10 мүнөткө кирип кайра чыгып кетип, бетти кайра мустатып туруп, анан маска коюп коюш керек да. Негизи ошо купероздук ушундай. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул нерселерди эске алыңыздар эгерде бетиңизде ушундай бир көйгөй бар болсо. Анан баягы элдин көп кайрылган суроосу ушул да. Косметологторго баралы десек кымбат деп айтышат да. Чынында процедуралар арзанга турбайт, кымбат. Баягы жөн гана бетин тазалатканга барганда деле бул нерсе жакшы эле акча турат да. Анан бул жагында эмне дейт элеңиз? Денсаулыгыңар үчүн кам көргүлө дейсизби? Жок. Негизи косметолог, жакшы косметолог болсо эмнеге кымбат? Бул деген өзү окуган, ага дагы өзүнүн акчасы менен окуган, повышать этилген. Анан кийин дама жанагы бетке жууп, ар бир маскалар, сывороткалар койгондор бренд, жакшы профессиональный косметика. А если жакшы косметолог, жакшы өзүнүн профессиясын жакшы билген косметолог болсо, ооба баасы жакшы эле. Мисалы, сиздин акыркы окуп келген окууңузду айталычы, кымбат биздин окууларыбыз атпайсызбы? Ага эгер сыр болбосо канча төлөп окудуңуз? Мисалы, алар деле аябай арзан турбаса керек, Негизи косметологияда бүт эле повышениялар кымбат да. Семинар болобу, 1 күндүк, 2 күндүк болобу, Бишкекте болобу, каякта болбосо деле. Бул обученияга барганымда 1 күндүк обучение негизи эле азыркы биздин эмеге шартыбызга кымбат эле да. 1 күндүк обучение негизи мен өзүм мындай мурун эле сайчы мындай эмелердичи, техникаларды билчим, бирок бөлөк классика техникада. Анан буну дагы үйрөнгөм. Анан кийин дагы буну сайып full face до обучение барып сайып турчумун да. Бирок дагы деңгээлим чоң болсун, дагы билейин деп өзүмдөн барып туруп дагы окудум. Дагы повышение өттүм андан. Көп нерселер үйрөндүк. Обучениянын баасы 1 күндүк сабагы $2000 турат. 1 күндүк эле? 1 күндүк эле сабагы $2000 турат. Обучение бул закрытое обучение. Канча күн окудуңуз? Негизи 1 күн эле окутат. 1 күн окутат. Бул обучение даяр болуп барыш керексиң да. Бүт мышцаларды билиш керексиң. Доэт айтып атпаймынбы? Доэт мен кылчымын ал процедураны. Бирок дагы жакшы билиш үчүн каждым разом, может, айымки жылда повышение барам, дагы бөлөк нерселер үйрөнөм. Бул жөнөкөй эле бетти да эмес, бөлөк нерселерди сайып, бөлөк нерселерди кандай кылыш үчүн дагы үйрөнүп келдим да. Ошон үчүн негизи өзүн жакшы көргөн мыкты мындай косметологдор өзүн повышать этип турат. Повышать этип обученияларга аябай акчаларды берет. Анан кийин биз силердин бетиңер жакшы болуш үчүн жакшы препараттарды алабыз, сертификаттан өткөн препараттарды алабыз, сертификаттан өткөн бетке ошол эле бет жуугучтар, ошол эле тониктер, кремдер, пилингдер баары жакшы жогорку деңгээлде. Анан биз ценаны аз коюп койсок, анда бизге пайдасы эмне? Калбай калат. Ошон үчүн өзүңөрдөн аябай эле, өзүңөрдү жакшы көрсөңөр, өзүңөрдү уважать этип келсеңер, бир жылда курс менен 1 жылда 6 ай бул деген процедура жанагы обучение алган 6 айдан 8 айга чейин жетет да. Эми мне кажется, 6 айдан 8 айга жеткенче иштеп акырындан топтоп акчаны ошол процедурага чогултуп анан келсе болот да. Эми келиңиз көрөм, баалар ар кандай, ар кимдики ар кандай бети, керикилердики
бырыштар аз, дээрлик бырыштары көп. Ошон үчүн мен көрүш керекмин да, жөн эле айта албайм, сеники момча болот экен, сеники момча болот экен деп негизи көрүп, санап айтып бере алабыз. Келгенде скидка деле кылып беребиз. Мен андай эми жок деп бөгөрүп тура албайм. Сурагандарга скидка кылабыз. Шартын карайбыз. Кой мейли деп мен өзүм негизи эми борум ачып эле мейли деп эле скидка да көп кылып берем да. Мен эми сизге кылып берейинчи, сиз мондай экенсиз, мен пока эмелер кылып 1,5 саатта бирдемке кылганча бүт баарын айтып беришет. Мондай аны угуп, алар менен дос болуп каласың. Анан мейли мондай болоптур, кыйналып сизге момча деп коем, сүйүнүп алып кетишет. Зато мен ага эмнеге плюс да, скидка кичине кылып койдуң, алар уже жанындагы кошуналарына, эжелерине, подружкаларына айтып беришет да, беттери жыйынтыктары көрүп, анан 1-2 жумадан кийин чалышат. Ой, Мерим эже, бетим сом болуп калды, рахмат депчи. Ошон жүрөгүң жылып калат да, анан кийин еще дагы өзүңдү дагы жогорку деңгээлде көтөргүң келип издене баштайсың. Дагы эмне үйрөнүп алсам, дагы эмнени окуп алсам, дагы эмне кылып жардам берейин ошо өзүмдүн эмелериме, пациенттериме деп. Ошондой. Сол экен. Уктуңар да, бара берсеңер болот. Ооба, келиңиздер. Кагып беребиз. Айтсаңыз, чач түшүү боюнча сурагым келип атат. Азыр менде ушул нерсе болуп атат. Чачым аябай түшөт, тараганда деле түшөт, жөн деле түшүп атат, жууганда деле түшүп атат, үйдө чачтар көбөйүп атат. Ооба. Бул нерсени айтып өтсөңүз, кантип дарылашыбыз керек өзү? Чач негизи эми ар ким ар бирөөбүздө баарыбызда эле чач түшөт. Это нормальное явление, когда кичинеден чачты тараганда эме таракталып калат го. Это бул нормальный деп айтсаң болот да, бирок аябай көп түшсө, шампунь менен жууп анан колдо мындай көбүрөөк калып калса, это уже всё. Это уже кандай сигнал болот да, надо лечить. Трихологко барыш керек, чачты карап. Атайын трихологияда аппараттар бар, чачта луковицалар живойбу, живой эмес ошолорду карайт да. Анан кийин живой болуп, луковицалар, спящая луковица деп коет. Ошону уктатпай тургузуш үчүн атайын эмелер бар, витаминдер бар. Спящая луковицаларды ойготуп тургузуш үчүн витамин мезотерапия кылабыз. Биринчи дарсанваль кылабыз, анан мезотерапия кылабыз. Анан аркасынан массаж жасайбыз. Ошентип үйдөн тоже по курсам, негизи мезотерапия чач түшкөндөргө 6 курстан 10 курска чейин. Аябай түшүп, жанагы лысый болуп калат го, мындай төбөлөр түшүп калган, аркалар түшүп калган, чачтар мындай араларында көрүм калат, алар 10 курс алыш керек да, бир жумада бир, 10 күндө бир. Анан үйгө атайын үй шартында атайын лосьондор бар, чачка үйдө косметологко барбаган күндөрү ошону сыйпап, каждый день массажный движением жасап туруш керек. Анан үйдө да дарсанваль алып алып туруп, дарсанваль бар атайын. Бирок жанагындай дарсанваль эмес, атайын медицинский магазин бар. Ошол жакта российский дарсанваль сатылат. Ошону алып, сизге деле айтсам. Ошону алып, кечинде атайын насадкалар бар, тарак насадкалар. И өздөрүнүн эмелери бар. Көбөйтүп азайтканын өзүңүзгө. Кечинде 20 мүнөттөн дарсанвальды кылсаңыз болот. Кадимкиде луковицаңар катыйт. Катып туруп, анан жанагы луковицаңардан жаңы чачтар өсө баштайт. Бирок тоже витамин сайдырып койсоңуз болот. Чач түшпөй калат. Чач эмнеден түшөт? Стресстен түшөт чач. Туура эмес шампунь, химикат колдонгондон түшөт. Чачты без конца боёткондон түшөт. Жана төрөгөндөн кийин бала жөрмөлөй баштайт го. Это уже нормальное явление, чач түшөт да, чачта түшөт, аялдардыкы өзүңүз деле байкадыңыз. Ошол нерсе демек чын эле турбайбы, баланын жаны тынбай баягы жөргөлөп аткан, кыймылдап аткан мезгилде чач түшөт деген чын турбайбы? Түшөт. Негизи кээрлери бары түшүп калат да, анан жаңы мындай балапан чачтар мынтип көрүп калдыңыз беле, мындай аябай көп болот. Ушундай болуп калат да, бирок ошо если эмизип аткан болсо, келген болбойт витаминге. Эмизип баланы эмчектен чыгаргандан кийин келип курс менен алып койсо болот. Бирок если буга кам көрбөсө, чач такыр эле түшүп калат. Ошо. Дагы биздин көрүүчүлөргө бир маалымат. Сиздин баракчаңыздан, башка косметологдордон, же болбосо YouTube каналдардан деле көрүп жүргөндөр бар, көрүүчүлөр арасынан. Бул нерсени эми баягы эфирге канчалык туура келбейт билбейм, бирок сурап кое берели. Бул көпчүлүктүн дагы көйгөйү.
колтугу мисалы тердеп, ар кандай жыттар чыгышы мүмкүн тер аркылуу, ошол нерсени дагы дарылап экен да, ушул жөнүндө да айта кетсеңиз, кыскараак кылып эфирибиз аяктап барат. Бул негизи гипогидроз деп коет. Бул баарында эле бар, даже кички школьник кыздарда да болот. Бул тоже гормональный сбой болгондо ушундай пайда болот да. Бул деле бул еще жугушу мүмкүн. Анан наследственно передается. Бул атайын есть бизде косметологияда атайын процедура бар. Шуну сайып коебуз. Эмегечи подмышка сайгандан кийин 6 айдан тоже 8 айга чейин жыргап колтоо асты тердебейт, жыттанбайт, сухой болуп, кургак болуп жүрөт да. Демек, бул нерсени колдонгондо дагы эч кандай бир зыяны жок, э? Зыяны жок. Зыяны жок, эми өзүнүн комфорту үчүн, тердебеш үчүн, бул өзүнүн комфорту үчүн айымдарда, мырзаларда келишет. Мына ушундай маалымат болду. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге болушунча маалыматтарды жеткиргенге аракет кылдык, бирок дагы көп суроолор калып калды. Көрүүчүлөр бул нерсени бергилери келип атат болуш керек. Баягы Мерим айымдын өзүнүн баракчасына жазып дагы суроолорду берип кайрылсаңыздар болот. Сизге болсо бул бизден чакан белек болсун, Пиала Голдтон чай ичели программасынын атынан. Рахмат, жумуштан чай ичем. Жумуштан чай ичип, маанайыңызды көтөрүп, баягы келген кардарларга жакшы маанай тартуулап дегендей. Жүрөрүңүз, сизге ден соолук каалайбыз, ийгилик каалайбыз ишиңизде. Илгерилеп, эл үчүн иштеп жүрөрүңүз дейли. Сизге чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен биз коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.